кул жеймин дейт куйрукту, Кудай берет буйрукту. Бардыгыбыз бардык нерсеге аракет кылабыз, кээде жакшылыкка, кээде жамандыкка. Бул көз тойбойт. Адам көзүнө карап, өзүнө карап, сөзүнө карап, кээде өзүнө өзү сүйлөп туруш керек. Токто, мен кайсы кадамды таштап, кайсы жерге келип калдым? Биринчи кадам эмне эле? Азыр кайсы жерге алып келди ошол кадамым? Деги эле менин максатым эмне? Жашоодогу кыйынчылыктарга карата, көз ирмемдеги ортодогу жашоодогу деги эле өмүрдөгү менин максатым эмне? Ой жүгүрүшүбүз жакшы. Ой жүгүрүшүбүз канчалык жакшы болгону менен кур кыялдардын ичинде, асмандардын ичинде, тумандардын ичинде жүрүшүбүз жыргалчылыкка алданып, кээде бизди алдап койбош керек. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз өйдөй төмөн жашоо бир тегиздикте бир нукта болбошу мүмкүн. Ойлогон жерден ойлогон проблема келип калат. Кээде биз ойлогон жерден рызкыбыз келгени сыяктуу ойлогон проблема келип калат. Бирок ошолордон кантип утуп чыгабыз? Кайсыл жол менен келдирип, кайсыл жол менен тандап, кайсыл жол менен жеңип чыгабыз ошол нерсени? Бир жигит, дербиш жигит дегенде эми жупуну, баягы кийими жыртык, кичине жыттанып калган дербиш жигит мешитке келет экен. Мешитке келип, имамга жолугуп, мен дагы намаз окусам болобу деп рухсат сураса, албетте бул жер сеники да меники да эмес, Аллахтын үйү. Бул жерде сен мен деген түшүнүк жок. Бардыгы бирдей, байы да, кедейи да, депутат да, президент да бардыгы бул жерде бирдей. Сен дагы албетте намаз окусаң болот деп рухсат берип, бирок бир буручта окугону, буручта окугон деп көрсөтүп коет. Бул дагы сүннөт намаз, азан бардыгы эс алып азан айтылгандан кийин сүннөт намазга турушту, сүннөт намаз окулушту баштады. Бул вактыраак намаз окуп өтүп, элдин жүзүндөгү көйгөйлүү жүздөрдү көрүп, кээ бир кубанычтуу жүздөрдү көрүп, адамдарды карап, намазын бүтүрдү, сыртка чыгып кетти. Парз намазга келип кошулду, парзага чейин башталды. Парз намазга мешитке отун менен, желкесине отун аркалап, отун коюп алып келди. Бардыгы намаз окушту баштады, бирок намаз окуп жаткан учурда рукуга барсын, каала саждага барсын. Руку саждага келген учурда баягы желкесине артынган отундун шакыр-шакыр үндөрү элдин кыжырын кайнатты. Бардыгы Ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Намаз бүткөндөн кийин бардык элдер ошол жаш жигитти карап калды, дербиш жигитти. Эмнеге отун менен киресиң? Сен бул жеке менчик үйүңбү бул, сен частный территорияңбы же? Эмне үчүн бул жерге кирдиң мешитке отун менен дейт. Желкеңде жүгүң менен эмне үчүн кирдиң деп, желкеде жүк менен киргенге болбойт бул жерде деп, имам буга рухсат берген. Имамга рухсат бергенден кийин бардыгы имамды карап, имам рухсат берген имамга бардыгы жаман назар менен карап калды. Эмне үчүн шерменде кылдың? Эмне үчүн жүгүң менен, шагың менен, шактар отундарың менен мешитке кирдиң деп, мешиттин имамы бул жигитти тескерисинче тилдештип урушту баштады. Көзүндө ачуулуу көз жаштары менен агып кызарып кеткен жигит желкесиндеги отунду, артып алган отунун жерге чарактап таштады дагы элдерге кайрылып, мен силерге окшогум келди дейт. Сиздерге окшогум келген болчу менин дейт. Кандайча бизге окшойсуң? Биз эмне кылыппыз? Каягыбыз сага окшойт? Биз сага окшобойбуз дейт. Баягы жигит, урматтууларым, мен сиздерге окшоп намаз окугум келди. Сиздер дагы бардыгыңыздар бул жерде эч кимси намаз окуп, бардыгы желкесинде жүгү менен келди дейт. Ошол учурда бардыгы ар кимси ар кандай түшүнүп жигитке карап туруп калган учурда жигит мынабу байке деп сөмөйүн көрсөтүп, бул агабыз желкесине бир кемпирди көтөрүп алып келип намаз окуду дейт. Мунусу деп дагы башмурабан көрсөтүп, тоок короздорду желкесине коюп алып намаз окуду. Мунусу жаш, жесир калган аялды, кызды ойлоп, ошону ойлоп желкесинде коюп алып ошону менен намаз окуду дейт. Ал эми бул ар нерселерди ойлоду. Айтор ар кимисине керектүү сөздөрдү кээ бирөөлөрүнө жеткиликтүү кылып айтып берди. Сен муну менен желкеңе жүк кылдың, сен бул нерсени желкеңе жүк кылдың деп айтып койгондон кийин албетте кээ бирөө түшүнбөгөндөр каткырды, күлдү, башка кылды. Таң калды. Сөмөйүн көрсөткөн, колу менен көрсөткөн адамдар жерде карап дудуктарып эч нерсени сүйө албай туруп калышты.
Элден суурулуп имамга жакындап келип, унчукпай калгандардын бирөөсү имамдын, мечиттин имамынын кулагына шыбырайт. Шыбырагандан кийин имам баягы жигитке жакындап келип, "Улум, менин желкемде эмнени көрдүң?" дейт. "Менин желкемде эмне бар экен?" дейт. Жигит, дербиш жигит көзүн алып качат, өзүн алып качат, сөзүн алып качат. Бирок имам койбостон айткын, "Дегин мага, эмнени көрдүң?" десе, жигит карап туруп, "Сиздин желкеңизде семиз бир кочкорду көрдүм" дейт. Мечитте ызы-чуу башталды. Имамга бирөөлөр келип, мындай дейт, андай дейт. Бири-бирине сүйлөп калышты. Кээ бирөөлөр өзүнө өзү сүйлөп калды. Көрсө баягы мечитте кемпирди желкесине коюп алып намаз окуган адам, ал апасы ооруп жаткан, өлүм төшөгүндө жаткан. Ал азыр каражаты, өзүнүн акчасы, айлыгы, зарплатасы аз жетишпей жатат. Бар жок кымбатчылык башка болуп жатат. Ошол учурда кокус пендечилик кылып апасы өтүп пендечилигин бере турган болсо, каражатын кантип кылам, маарекесин кантип кылам, кантип Куран окутам, кантип 40-тыгын кылам, кантип 3-тыгын кылам, башка проблемасын ойлоп, ал намазга толук берилген жок, намаз окуган жоктой болуп калды дейт. Ошол жүк менен намаз окуду, жан дүйнөсү, ой жүгүртүүсү бардыгы ошондо болду, намазда толук болбоду дейт да, жүк менен келди дегени. Ал эми короз тоок алып келген, ал короз тоогун мешитке келип жаткан, базарга кетип жаткан, бирок жолдо эле ушул мешитке кире кетейин деп, короз тоогун эшикке коюп, анан мешитке кирген. Бирок ою бардыгы, пикири ошол тоок базарда болчу. Ошондуктан тоок короздор менен намаз окуду дейт. Ал эми үчүнчүсү, шашкан жигит ошол жесир калган аялга сүйүүсүн жашыруун турда ошол жака кетип жатып, мешитке агасы койбостон жүрөм намаз окуп кет деп алып киргендиги үчүн мешитке кирген. Болбосо ал жашыруун турда ошол жака бүт жан дүйнөсү ошого тезирээк жетсем деген ой менен намазда турган жок дейт да. Ошол жүктөр менен намаз окудуңар деп баягы адам, баягы дербиш жигит айтат экен. Ал эми имамга карата, бул үйүндө кочкору болгон, аны курмандыкка союш керек, буулуп башка болуп, балдар кандай байлады, кокусу өлүп калса, чарам өлүп калса эмне болот деген ойлор менен имам дагы толук намаз окуй алган жок деп айтат да дербиш жигит. Айтайын деген маселе, урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүн биз намазга кандай мамиле эдебиз? Кабырдагы биринчи сурула турган нерселерден. Намазга биз кандайбыз? Чындыгында, эгерде күнөөлөрдөн тосот бул намаз, эгерде күнөөлөрдөн тоспой жаткан болсо, намазда бир катабыз бар, кемчилигибиз бар. А намазды эч окубагандарчы? Кандай кемчиликтин үстүндөбү? Ойлонуп турган маселе, намазда турган учурубузда жан дүйнөбүз менен берилип намаз окушубуз керек. Кыл көпүрүнүн үстүндө тургандай, бейиш, тозок ошол жагыбызда тургандай, аркабызда Азраил намаз окуп бүтүшүң менен жаныңды алам деп тургандай, алдыбызда кыбла Кабатулла, умрага барган учурда, ажылыкка барган учурда Кабанын алдында кандай намаз окуйбуз, тынчтык менен жан дүйнөбүз менен берилип, ошо азгырыктардан азгырылып, сурулуп чыгып, канчалык аракет кылып, бүт жан дүйнөбүз менен берилип намаз окуйбуз. Ошондой намаз окушубуз керек да. Намазда шашпа. Бир жумушуңду деп намазда шашпа. Ошо шашкан жумушуңду дагы Аллах бүтүрөт. Кээ бирөөлөр мешиттин алдыга барылат дагы, анан кайра качып чыгат парыздан кийин. Качышыңды билесиңби? Анда артка тура бер, ошол артка. Элдерге зыян бербей. Чындыгында да, урматтуу мусулман бир тууган, жума күндөрү мисалы үчүн мешитке келебиз, мешиттен кийин эшик тыгын. Кезек менен чыксак деле болот. Мусулмандар адеп ахлакта башкаларга үлгү, кийинүүдө дагы үлгү, жүрүм-турумда дагы башкаларга үлгү болушубуз керек. Мешитте ошондой болуп эшик талашып атсак, мешиттин эшигин талап качабыз деп талашып атсак, анда ойлонушубуз керек. Бир балыкчы бар, балык кармашат, балыкчылар ууга чыгып деңиздин боюнда балык кармашып өткөдө мээге дагы тынчтык берет. Балык кармаган жигит айтат, мен балык кармайт элем дейт, бирок балык кармаганда бул башкача балык кармайт да. Адамдарды жакшылыкка чакырган балыгын кармайт да. Устаздардан айтып берген эле. Барат күн сайын
жакшылыкка чакырып адамдарды мешитке алып келип сажда кылдырыш да максаты. Бир адамдын ыйманга, хидиятка келип калышына себепчи болуш. Баалыгы ошол экен. Жакшылыкка себепчи болуш. Күнөрдөн бир күн кеш болду асырдан кийин, мен дагы ошол кеште ыстыкполдо туруп калдым дейт. Мешитке эки жакка өтүшүп атат элдер дейт. Кимисине айтсам, анысыга айтсам деле эч ким көнбөйт, мунусуга айтсам деле эч ким көнбөйт. Мешитке кийин келебиз, жумушум бар, башкам бар деп. Анан карасам бирөө келип атат шамга жакын. Мен арактын жытын дагы билбейт экенмин, ичип да көргөн эмес экенмин дагы, баягынын жытын дагы билбепмин дейт. Барып кучактап учурашып, байке келиңиз, ага келиңиз, мешитке кириңиз, акырет бейишти түшүндүрүп, дават кылгандан кийин жүрүңүз эми мешитке деп, ал дагы макулдугун берип, сүйүнүп кубанып мешитке кирди дейт да. А мешитке кирген учурда бардыгы аны куушту баштады. Неге бул арак ичип алган, алкаш неге мешитке алып келдиң деп бардыгы урушту баштады. Ал байкени мен алып келгем мешитке. Ошондуктан аны тосуп, ударлардан тосуп, баша кылып, мен имамды чакырдым ошол учурда. Имам келип, имамга балды түшүндүрдүм. Баягы канчалык чык десек дагы алкаш чыкпай койду мечиттен. Чыкпагандан кийин анда сиз жуунуңуз дарат алыңыз деп даратын алдырып жуундуруп баша кылып гусул даратын кандан кийин мешитке алып кирдик. Шам болуп калды ага чейин. Шам намазыга азан айтылды. Бир катар жан өзө салды, андан кийин намазга турдук. Намаз окудук. Намаз бүткөндөн кийин ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Бүттү, салам бердик. Баягы адам карасак сайдадан турбайт. Жакындап келип, желкесине колун койсок, ошол жерде үшүнөн кетти дейт. Ал адам ошол жерден акыретке сапарын улаптыр. Чындыкы жашоодон, жалган жашоодон чындыкы жашоого сапарын улаптыр дейт да. Айта турган маселе, ошол жердеги имам бир канча жылдардан бери ошол жерде имамчылык кылып элдин алдында намаз окуйт, бирок анын жаны каерде алынат? Балким баняда, балким көчөдө, балким саждада, аны Аллахтын өзү билет. Биз бүгүн назарыбызга илбеген адам балким Аллахтын алдында өтө даражалуу инсандар. Бул дүйнө эсепсиз дүйнө болушу мүмкүн, бирок акырет сөзсүз эсептүү дүйнө. Бүгүн байлык бийлигибизге, мансабыбызга алданып, бирөөгө зулум кылсак, ал сөзсүз түрдө башыбызга бале болуп кайтат. Ошондуктан да бирөөгө тырс эдирбегин. Өзүң эртең доңк дегенди жейсиң сөзсүз түрдө. Бүгүн сөзүбүз менен, көзүбүз менен башкаларга зыян берсек, мусулман жада калса ою менен дагы бирөөгө жамандык кылбаш керек. Ою менен мындай кылсам, мындай өч алышым керек, мындай кылышым керек деп көзгө бергенден кийин оздо, андан кийин ойдо, мына красавица экен, мына кызга ушундай кылсам экен деп ойдо дагы зына, ойдо дагы күнөө кылбашыбыз керек. Мусулман ушундай болуш керек. Албетте мекендештерим, адам акысы. Адамга карата мамилебиз. Бүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүңүзгө, сиздин үйүңүзгө ушул абалыңызда конокко келип калса эмне кыласыз? Чындыгында да, мындай өзүбүз ойлоп көрөлү. Азыр кылып жаткан ишиңизди улантасызбы, пайгамбарыбызга көрсөтүп, менин жумушум ушундай, үй бүлөм ушундай деп мактана аласызбы? Биз ушундай кинолорду көрөбүз. Биз ушундай намаз окуйбуз, биз ушундай тахажжуд окуйбуз, биз ушундай, менин балам кыздарым аттары ушундай, менин балам кыздарым ушул нерсеге кызыгат, сиздин өмүр баяныңызды билет деп сыймыктанып, чогуу дасторкондо отуруп, бул адал нерселер, дасторконубузда бир да арак жок, бир арамы жок, адалдан деп пайгамбарыбызды тааныштырып, досторуңуз менен тааныштырып, досторум ушундай бүт адалды иштегендер, жакшылар адамдар деп пайгамбарыбызды чөйрөңүз менен тааныштыра аласызбы? Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга сыймыктануу менен өзүңүздүн иштериңизди, ушуга чейин келген жыйынтыкка эмне себеп болуп келип калдыңыз, ошолорду толук түрдө айтып бере аласызбы? Же коркосузбу, же уяласызбы? Же үйдөгү дисктерди, телевизорду өчүр дейсизби, жаман кинолорду өчүр дейсизби? Балам тазалыкты кара, үйүбүзгө сыйлуу конок келип атат, давай тазалагыла, баша кылгыла дейсизби? Ошол абалда күтүүгө даярсызбы? Руханиятыңыз, өзүңүздүн жүзүңүз, ибадаттарыңыз бардыгы даярбы Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды күтүп алганга?
Ал 7-нче кылымда эчагы өлүп кеткен Расулулла саллаллаху алейхи вассалам. А бирок бүгүн келип калса үйүңүзгө эмне кылмаксыз? Ооба, урматтуу Самир туган, ойлоно турган маселелерден бири. Ойлонушубуз керек. Ойгонушубуз керек. Бүгүн биз кыйынбыз. Бирөөлөргө акыл үйрөткөндө, бирөөлөргө совет бергенде, бирөөлөргө сын такканда, бирөөлөргө отуруп алып кол бармактар менен ар нерселерди жазганда, бирөөлөрдү жамандаганда өтө кыйынбыз. А бирок өзүңүз эмнеде кыйынсыз? Эмне результат көрсөттүңүз жашоодо? Эмне жыйынтыгыңыз бар? Сыймыктанып эмнен аркамда ушул нерсеге жеттим деп айта аласыз? Эмнеге салым коштуңуз? Күнөөнүн жалпы элге жарылып таралышынабы? Же жакшы нерселерге себепчи болдуңузбу? Ар ким өзүнө суроосуна жооп бере турган маселелерден. Бир падыша бар экен. Падышачылыкта кулдар сатылган учурда бир кул падышачылыкка сарайга жөнөкөй кызматчы болуп келет экен. Ал кызматчы жүзүн нуру, адеп аклагы өзгөчө болгондуктан ага ар ким башкача мамиле кылат эле. Жараткандын назары түшкөн адам да, кул болсо дагы жараткандын назары түшкөн адам. Ошентип ал жерде бардыгын ко адамдын ишеничине кирип, ал жерден дагы көтөрүлүп барып, поолук болуп, ошо хан сарайдын тамак жасай турган жерине барып, ал жерлерди көрүп, андан кийин дагы көтөрүлүп барып, падышанын дагы ишеничине кирип калат экен баягы. Бул кул эле башында, бирок өтө көп даражалыга жетишти баштады. Акырып барып падышага ишеничиге кирип, падышаны казыначы кылып койду. Казнаны караган, алтындарды караган, казыначы кылып койду. Бардык казнанын ачкычтары анын чөнтөгүндө, баштыгында жүрөт да. Бирок аны көрө албаган вазирлери бар. Падышанын алдында, падыша өзү падыша эмес, жанында тургандары да падыша дейт го. Алдындагылары дагы, башкалары дагы ага көрө албастык кылышты баштады. Бул каяктан келген адам, эми кандай даражага жетип калды деп, вазирлери дагы ар кандай жерлерден ар кандай кемчиликтерди издешти баштады. Падышага бул сөзүн айтып, ал сөз жаман сөзүн айтып, ар кандай акырат сөздөр менен баягыны жамандашты баштады. Бирок падышага ишенет эле 100%. Ага эч качан сатпаштыгын билет эле, ага өзгөчө эле. Ал кимдин көңүлүн алды биринчи? Кимге чындап берилди? Кимге чындап курманчылык кылды? Результат бул жактан болуп атат да. Жыйынтыгы бул жактан болуп атат. Аллах Таала качан биз Аллах Тааланын дини үчүн чындап бир нерсебизди курманчылык кылган учурубузда бул жактан күтүлбөгөн жерден бир нерселер келет. Мисалы, сиз бир жерге конок болуп калсаңыз, же сизге бирөө конок болуп келип калса, сиз аны өтө жакшы күтүп аласыз. Урматтап сыйла магазинден карзага алып болсо дагы, үйүңүздө эчтеке жок болсо дагы карзага бир нерселерди алып келип кийин жазып туруп, кийин берем деп туруп, ар нерсени алып келип урматтап сыйлайсыз коногуңузду. Эми сиз аныкыга барып калсаңыз, ал дагы сизди сыйлайт, урматтайт. Себеби мурда сиз аны сыйлап койгонсуз, урматтагансыз. Тамак ашын бардыгын кылгансыз. Мындай түшүнүктүү болуш үчүн айтып атам бул мисалды. Эми сиз Аллахка карата көп жакшылыктарды Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылып жатасыз. Аллах сөз түрдө берет да анын жообун. Сизге карата сөз жооп кылат да. Ошондой экен, жооп созулганына кайгырбастан, бул дүйнө болсо ахиретте сөз жообун алабыз. Ошондуктан бул дүйнөдө бул нерселерде, бул маселелерде токтолуп жыйынтык болбой жатат дебестен, жакшылыктарды кыла беришибиз керек. Жыйынтыгы сөз түрдө, бул дүйнө болсо ахиретте сөз түрдө жообун алабыз Аллах Тааладан. Вазирлери көрө албастык кылып, ар нерселерди токуп, ар нерселерди айтышты баштады падышага. Падыша бирок ишенет эле. Күнөрдөн бир күн бир вазири баягыны аңдып жүрүп, бардык эл уктагандан кийин казынаканага кирип кеткенин көрөт казыначынын. Сүйүнгөн кубанган абалда ашып ката таптым деп падышага келип арызданат. Бул казында бир нерсе урдап атат окшойт. Бардык эл уктагандан кийин да каттап атат мунуңуз десе, падыша дагы
макул анда көрөлүчү эмне кылып атат экен деп казынада кичинекей тештирип тешик ачат экен, эмне кылат экен бул деп. Ошол абалды күтүштү, ошол учурду күтүштү. Күткөндөн кийин баягы кул келди. Барды келди. Эч нерсеге тийген жок, алтындарга тийген жок, туура барып өзүнүн бир эски кутучаны ачты. Ошол жердеги жупуну бир таяк кийимдерин алып кийип, ошол жерде турган бир көзгөгө карады. Көзгөгө карап, "Эй Аяз, ата Аяз, сен учурунда бир кул элең. Аллах сени бүгүн ким кылып койду" дейт да. Учурунда кул элең, бүгүн сени эң жогорку падышачылыкта падышанын казначысы кылып койду Аллах. Сен арзыбаган бул мансап келген учурда, бийлик келген учурда мансап бийликке ишенип, бирөөлөргө жамандык кылбагын. Зомбулук кылбагын, зордук кылбагын. Себеби сен убагында ким элең, азыр кимсиң? Эч ким сени бул абалыңдан дагы кайра ушул абалга кайтат деп эч ким кепилдик бербейт. Албетте түрмөдөгү адамды падышаны түрмөгө тыгып кое турган кадыр зат Аллах. Бул нерселерди сүйлөп жатканын көзгө карап өзүгө өзү эскертүү берип, тасбих өзүнө карата дават берип жаткан бул казначыны карап падыша чыккандан кийин кучактап, "Сен буга чейин биздин казначыбыз, алтыныбыз болчуң, эми биздин жүрөгүбүздүн дагы алтыныга айландың" дейт экен да падыша. Кыссадан кысса ушул урматтуу мусулман бир тууганым, биз бүгүн канча адамдын жүрөгүндө алтынга айландык? Биздин өзүбүздүн жүрөгүбүз алтынбы? Канчалаган жүрөктөрдү биз бүгүн музатып, ичине жылуу жүрөгүнө суук киришине себепчи болдук. Канча адам? Деги эле жакындарыбыз менен мамилебиз кандай, алысты коюп турайлы. Бир туугандарыбыз менен мамилебиз кандай? Сүйгөн кызың менен сүйлөшкөндө 2 саат, 3 сааттап сүйлөшөсүң. Эжең менен сүйлөшө аласыңбы ошентип? 2-3 сааттап. Эжем кандай, жээндерим кандай, эмнени көрүп атасыздар, кандай тарбия берип атасыз балдарыңызга деп. Жөнөкөй эле мисалдардан да, алысты коюп тур, өзүңдү башта биринчи. Урматтуу мусулман бир тууганым, үй бүлөбүздөгү мамилебиз кандай? Жакындарыбызга, катайыбызга, байкебизге, инибизге. Иниң менен келишип бир иш кыла аласыңбы? Же сен башка, мен башка дейсиңби? Ошондой экен, биз жүрөгүбүздү, өзүбүздүкүн оңдоп, өзүбүздүн жүрөгүбүзгө жылуу киргенден кийин башкаларды дагы жылытышыбыз керек. Ошого аракет кылышыбыз керек. Албетте курук сөз менен эмес. Кур сөз менен "аха" деп сүйлөй берген менен болбойт. Үлгү болушубуз керек өзүбүз. Башкаларга ошол маселеде үлгү болушубуз керек. Үлгүлүк маселесинде бир мусулман жигит башка өлкөгө окуганы барат экен. Окуганы барып квартирасын майдат этет, үйдөн жашап турайын деп акчасын берет ай сайын. Ал адам мусулман болуптур. Ал адам мусулман болгон себебин сураган учурда ошондо айтып берет да, мусулман жигит келген үйүмө, акчасын берген, жашап жатат. Байкасам адеп ахлак укмун өзү өтө жакшы, намаз окуйт экен, молитва этет экен, башка кылат экен. Бирок анчалык маани бербедим башына дейт. Кийин жүргөндөн кийин жүрүм турумуну, кийимген кийимине, адеп ахлагыны, тазалыгыны көрүп өтө таң калдым дейт да. Анан менин фигурасы дагы бардык жого келишкен өтө сулуу кызым бар эле. Ал сулуу кызыма бир дагы караган эмес дейт да. Алардын көз карашында ненормальный баягы алигиндей орукчан бир ошондой деп түшүндүк дейт да. Анан бир күн жакындап келип сүйлөштүм. Андан экинчи күнү сүйлөштүм. Бир канча жолу сүйлөшкөндөн кийин акыр мен дагы сендей болгум келет деп баягы жерде ошол жаш мусулман жигит, студент жигит ошонун мусулман болушуна себепчи болуптур. Эмне менен, сөз мененби? Айттыбы? Бизде акырет бейиш бар, бизде ислам деген дин бар деп дават кылдыбы? Жок. Жөн гана үлгү менен, баскан турганы менен, кылган амалдары менен баягында өзүнө тартты.
жүрөгүнө жылуулук киргизди. Баягы адамдын хидаятка ыйманга келишине себепчи болду. 5 жыл бүгүн. Канча адамдын жүрөгүн жылыттык. Же тескерисинче сууп турабы биздики, качан кетсе экен, качан биз кутулсак экен ушундан деп турабы. Терең ой жүгүрүшүбүз керек ошого карата.